селекциядан Буштан 5 этаж үйдү баштаганыбызда көпчүлүк айтканда бул жерге карышкырлар барып жашайт, сен адаштың депчи. Эми Кудай буйруса, любой эле шаар, дүйнө жүзүндө шаар күн батышты көздөй өнүгөт да. Эч качан чыгышты көздөө. Казакстанда ошондой, Алматадагы, Өзбекстанда, Андижанда ошондой күн батышты карап өсүп кетет. Ошо Дубай, күркүрүп аткан Дубайдагы күндү батышты карап өсүп кетет да. Кудай буйруса, бул баягы бир адам үй алышты каалайт, бирок 1 сом акчасы жок. Бирок ошол үйдү барып көрүп, кухнясын көрүп, туалетин көрүп, аракет кылып, ниет кыла турган болсо ошол үйгө 1 жыл болбосунча, 3 жыл болбосунча, 4 жыл болсун, сөзсүз жетет ошол нерсегечи. Главный кандай иш болбосун, ниет кылып туруп аракет кыла турган болсо сөзсүз адам ошо ийгиликке жетет. Өзү Кутустрой ошо 2019 ачылган, өзүңүз билгендей, андан бери элге таанымал ушул комфорт класстагы үйлөр, ыңгайлуу шартта, көп жылдык рассрочка, проценти жок үйлөрдү берип атабыз. Берип келет, ошондуктан эми кут болуп атат окшойт. Анан бул абалга жетишинин себептеринин бирден бир бөлүгү эми бул ошо эң биринчи келечек турак жай комплекси берилди. Келечек турак жай комплекси ошол беспероначальный 35 000 сомдон төлөө айына 3 жылга деп. Ошондо 36 квадраттар айына 35 000 сомдон туура келип, бирок ошол сатылышы жакшы эле узак мөөнөткө болгон, жалпы 330 квартирага. Ошол 2019-дун аягы болгон. 2019-дун аягы ноябрь-декабрь как раз ушул учурлардан карантин башталып 2020-нын мартка чейинки аралыгында ошол келечек турак жай комплекси 336 квартира сатылып атканда мен катышып калгам да. Ошонун акыркы бир 130%-на сатылышына катышып калгам, жаңы үйрөнчүк болуп. Өзүм негизи ага чейин келгенге чейин мектепте иштечүмүн, физик мугалим болуп, физика сабагынан орто мектепте сабак бергем. Анан ошон кесипти өзгөртүш керек болуп, эми шартка байланыштуу ошол бул жакка келип калганбыз бир байкелер аркылуу. Анан ошол кезде сатылып атканда биз негизи баардыгыбызга эле үй алыш, ушундай жаңы салынган этаждан үй алыш, Бишкектен үй алыш дегеле вообще эле жомок болчу да. Негизин айтсак эле, мындай кандайлар алат, только олигархтар алат, акчасы көптөр алат, көп тапкандар алат. Анан мен окшоп, мен ал кезде бияка 20 000 менен кирсек керек, ага чейин 7 000 менен иштечүбүз. Анан мен вообще үй алыш деген мен үчүн мындай үй чуктаса түшүмө кирбеген неме болчу да. Анан бирок ошол кезде ошол условияны ошол шарт сатылып атканда мен да келип үй алса болот экен деген түшүнүк болгон, бирок өзүм ал жерден алган эмесмин. Ошол жерде алып атканда ошол келечек турак жайынан, келечек бир азыркы учурда Кудайга шүгүр канча 2-3 жылдан бери жашап калышты, толук кандуу жашоо болуп атат. Баардыгы менче ыраазы. Бирок ошону 35 000 сомдон төлөп алышкандар келгенде биз чындап ишендире албайт элек. Ишендириш аябай оор болот эле. Азыркыга салыштырмалуу чындап оор болот эле. Клиенттер келет, жанына биякта билген бирөөсү же документти билген бир юристин ичип келет, дагы ойлонуп келели деп дагы кайра кетет. Анан бияга жакпай кал, тияга жакпай кал деп кайра кетип, анан ошентип алгандар алып, албагандар албай, алгандар дагы мен бир көп эле клиентим болгон, бир 10 чакты кардарыбыз болгон. Алган дагы бирок эч кимге айтпа, сыймык. Чыгарбай эле кой, Инстаграмга чыгарбай эле. Ага кезде ошо алган клиенттерибиздин баардыгын Инстаграмга чыгарып, Телеграмга жүктөп ушундай кылат элек. Анан бирок эч жакка жүктөө, мени көрбөсүн. Эртең алданып үй бүтпөй калса дагы, алданып кетсек дагы уят болбойбун. Андан көрө көрсөтпөй эле алып коеюнчу, балким бүтүп калса сюрприз болот деп алышкан ошо эжеке байкелерим бар. Эмгиче байланыштабыз, бир туугандай элебиз да алар менен. Алардын жашоо ошол кезде алар акчасы барлар эмес, ошол кезде айлыгы ошол 35 000, 40 000ди таап, экөөлөп, үчөөлөп таап, ал кезде чындап
ошол деле жакшы акча болчу экен, бирок ошону тапкандар дагы тобокелчиликке барып мындай кадам атташы оор болгон да. Себеби андай шарт болгон эмес. Ага чейин көпчүлүк компанияларда рассрочка кыска мөөнөт, баштапкы төлөм жарымы төлөш керек дегендей. Анан бул көбүнчө мындай башкача бир көбүнчөсү ошо азыр айтып аткандай лохотрон деп элестеткен, алдап кетет, куралбайт деп көпчүлүк ошенткен. Бирок ошентип кадам таштагандар азыр үйлүү болуп турушат. Ошол үйлөрү азыр баасы канча кымбаттаганын билебиз да. Бир строительный компанияда иштеп жаткан дос балам айтып калды ушундай: биздин эң жакшы көргөн Жоморт деген байкебиз бар, бизде подрядчик, ушундай строительный компания ачып атыптыр, ошол жака барбайсыңарбы деп калды. Болду деп келсек, биз өзүбүз Пишпекте турабыз, офис болсо Лев Толстой Некрасовда ачылган да, Баткен базарынын маңдайында. Келсек, ремонт болуптур. Анан сразу эле бир байке жолугуп калып эле салам алейкум деп таанышып калып эле келе деп балдар деп ойлодук биз, ал мындай ушул жактын администрациясы болобу деп элечи. Анан отуруп эле үчөөбүз отурдук, Руслан деген дос балабыз, Жоморт байке. Анан өзүн тааныштырды. Анан ушундай иш баштап атат жигиттер, сатуу бөлүмүнө балдар керек, кантип сатасыңар деди сразу элечи. Анан мен туруп эле бүт интернеттин баарын касып таштайбыз, кайсыл жак болбосун, бесплатный реклама жакты калтырбайбыз, бүт жагын тытабыз десем эле мени карап туруп: болду анда. Эртең жумушка чыгыр деди. Анан туруп барат. Анан компаниянын аты эмне болот десек, ана деп отуруп калдык кайрадан. Азыр менде 3 вариантым бар. Бирөөсү ушу Мираж деди, анан экинчиси Бдан башталат, эстен чыгып кетти, анан үчүнчүсүн Кут деди да. Анан жанындагы Руслан да орусча алыш баланан Мираж деген жакшы болот экен деп мындай кичине талкуу болуп кетти. Мен жаңы эле таанышып атабыз болбосочу. Мындай жаанышканыбызга бир 5 мүнөт болду элек. Компаниянын аты жөнүндө ушундай талкуу болуп кетти. Анан Кут деген жакшы экен, Кут болсун дейбиз. Анан бирок орустар келип калса Кут деп мындай жакшы болбой калат экен дейм. Биз деле билбейбиз да, строительный компанияда биз эми келип атабыз жумушка, жумуш издеп жүргөн балдарбыз. Жөн эле көчөдө карапайым эле адамбыз да биз. Анан Мираж болот, анан Кут болот. Анан биз сатканда Кут болсун деп куттуктайбыз. Анан Жоморт байке мындай резко чечет да, туруп турган. Кут болду деп турган. 2-3 күндөн кийин Байбек берилди окшойт, логотип келип калды. Анан эртеси жумушка чыктык. По-моему, ак көйнөк кийип алсаң керекчи. Өзүнчө эле мындай важный болуп эле биринчи жолу офиске келип иштеп атабыз. Биз ачылдык дагы 6 этажды селекцияда. Проект башталмай калды, 6 этаж иши. Анан биз ойлодук да, эми проектти көрө элекпиз, бирок мындай центрда мындай 10 этаж жакшынакайраак бир үй болот го деп мындай өзүнчө эметип атсак, тиги айыл эми ал убакта айыл 2010 жылында айыл эле болчу да эми. Анан ошол жактан 6 этаж башталып, анан ушул сатышка бизге эме келди, сатка деп. Анан биз проектин карадык дагы. Анан Руслан экөөбүз анан проектин карап эле, бул шахтасы эмне экен, комнаталар каякта экен, эми чынын айтканда биринчи таанышып атабыз да. Анан интернеттен карап күнү түнү окуйбуз. Ушул офисте биз эрте келчүбүз дагы, анан түнү менен жүрчүбүз да. Сатып баштадык, рекламага чыгарабыз, Facebookка чыгарабыз, Лалафого чыгарабыз, эми чыгарбаган жери жок да. Бүт жака чыгара беребиз. Анан бир күнү отурсак эле телефондор, стационарный телефондорду жасап алдык, битрикстерди коштуруп. Анан Руслан экөөбүз отурсак, бир жумадан кийин эң биринчи звонок эсинде да. Эң биринчи звонок отурсак эле келип калды. Руслан экөөбүз бири-бирибизди карап эле сен ал давай, сен ал. Мен алып отабыз. Мен телефонду алдым. Алло десем эле. Анан ушундай реклама боюнча чалып атабыз. Квартира алып деле дейт. Анан эми ушунчалык толкундан тердеп кеттим да. Эмне дерин билбей эле. Ушундай Кут компаниясыбыз. Ушундай селекция салынып атат. Эми болгон маалыматты мындай автоматтан берип атам да. Өзүм деле түшүнбөй элем, мындай машиналар элечи. Биякта, тиякта, ана мына деп берип атам. Телефонду өчүрүп турат. Руслан бири-бирибизди карап туруп, досум, куттуктайм да. Экөөбүз бири-бирибизди оңой эле экен го. Клиенттер менен сүйлөшкөн оңой эле экен да. 2019 жылдын аягы болчу. 2019 жылдын аягы мен официант болуп иштеп жүргөм Москвада. Кудайга шүгүр, примерно 100 000 сомдун тегерегинде зарплата алчумун ошол убакта. Анан бул жактан Байбек деген Куттан
тууганыбыз бар, инибиз бар. Ошол чалып, эми ал жакта иштеп атабыз, Кудайга шүгүр эле. Азыр эми тапкан акчаңыз жөн эле тоюп болуп кетип калып атат. Однокомнатный квартира болса дагы алып койбойсузбу? Без первоначальный болуп атат деп сунуш кылган. Ошол убакта как раз жанагы келечек бир деген турак жайыбыз биринчи төлөмү жок, рассрочкага берилип аткан экен 3 жылгачы. Анан бүт баарын эсептеп берди, айтып берди, түшүндүрүп берди. Мен сразу эле хорошо дедим. Хорошо деп мен паспортумду жибердим, данныйларды жибердим. Ошентип однокомнатный квартира адашпасам 6-этаждан 37 квадрат метр сатып алгам. Биринчи төлөмү жок. Анан 3 жылга рассрочкага бөлүп берген, айына 35 000 сомдон төлөй турган кылып. 3 жылга жеткен жок, бирок примерно 1,5 жыл, 2 жылга жетпей 35 000 сом эле деп карап отурбастан айына көбүрөөктөн ошол 40 000, 50 000 тапканымды төгүп ошентип эртелеп отулгам да, Кудайга шүгүр. Кийин анан ошентип иштеп жүрүп 2021 жылы, адашпасам ошол 2021 жылы жайда Кыргызстанга келген бул жака. Кыргызстанда келип 1 ай ары бери жумуш издеп жүрүп, анан Кутка келип калгам. Кутка келгенимде эле негизи мен Кутка киргенде жанагы стройка жагына кирем деп келгем да. Кутка келгенде стройка жагына кирем деп келгем. Ошол убакта анан бул жактан ошол жакта место жок болуп калды, ошондой бир нерсе болуп, анан отдел продажга эле иштей бербейсиңби? Ушул жакта жумуш жакшы болот деп сунуштар болуп, ошентип отдел продажга жумушка кирип калгам да. Анан 2021 жылы ошентип Россиядан келип бул жака Кутка жумушка кирдим. Анан эми айланамды карасам, тааныштарым, досторум бардыгы бирде машина айдап жүрөт. Эми жаш болчу ал убакта, конечно. Бир аз жаштык кылып жанагы алган однокомнатный квартирамды 18 000 долларга сатып бергем ошол убакта. Чынын айтканда, бир жагынан карасаң өкүнөсүң. 18 000 долларга однокомнатный квартирамды сатып бергем. Бир жагынан карасам өкүнбөйм да. Почему? Потому что ал деген мага аябай чоң опыт болгон. Негизи азыр вот ушул моментте, ошол мен убагында 18 000 саткан квартиранын баасы 60 000 доллардын тегерегинде. Жакшы эле сумма чыгып калды да. Ошол убакта ошентип анан тиги квартираны саттым, машина алдым, анан калганын дагы майда чүйдө бир нерсе кылып ошентип жок болгон. Мен эми негизи келгенде бул жакта болгон Байбекти эле таанычумун. Байбекти таанып, анан келгенимде экинчи этажга чыгып, баягы өзүм 2 иштечү элем. Анан ошол кезде экинчи этажга чыгып, ошол жакта отурат десе, улам бир эшикти ачсам, душ кабина турат, бир эшикти ачсам, уктап жатышат. Анан Байбекти таппай ошо уктап жаткан экен, анан кетип калган болчумун да. Анан кийин ошо келип чакырып, кел жумушка келиңиз дегенден ушул жака келип, ушу бир жакшылыктын чогуу мен да бир себепкер болоюн деп, кичине болсо да салым кошоюн деп келгем да. Анан келгенде баягы ушу историясын уккум келет да компаниянын. Анан историясын укканда айтышат да, 4-5 эле адам отуруп, Байбек, Жомарт байке да, там 3-4 эле адам эле отуруп ушул компанияны өстүрүп өнүктүрсөк экен деп башталган бул компания негизичи. Ал эми мен отдел продажга келгенде компания уже где-то 1 жыл иштеп калган. Ал кезде болгону 4 эле менеджер бар болчу, бул Айылчы бар болчу, Кутман бар болчу, Сыймык жана Аклай бар болчу. Ушул 4 менеджер менен башталып отуруп, ушундай чоң жетишкендикке, ушунча мындай кичинекей кыска аралыкта жетет деп эч ким ойлогон эмес чынында. Сизге квартираңыз кутту болсун аке. Рахмат. Ошонча элдер, муктаж элдердин баарын ойнотуп, ушинтип соопторун алганына Алла ыраазылык болсун силерге. Бул мен бир турган иним. Кичүү иним болот. Ушу шаарда турат. Анан муктаж. Биринчи эле динде айтылат экен. Биринчи эле муктаждык өзүң бир турганыңан башта деп. Алла ыраазычылыгы үчүн ушу иниме белек катары берип атам ушу. Квартираңыз кутту болсун аке. Бардык мактоолор Алла Таалага болсун. Анан экинчиден Кут курулуш компаниясынын жетекчисине Сулайманов Жомартка, анан жалпы жааматыбыздарга Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Мына айткандай элдин компаниясы болуп алдыңар. Канча деген адамдар ойноп, канча адамдарга силер жакшылык кылып атасыңар. Бул уже силердин мындай айткандай историяда калып атасыңар. Уже кылымдан кылым, баладан балага айтылып сөздө каласыңар.
2020 жылдын башында ошо кутка отдел продажга келгенбиз. Ошо негизде кут жөнүндө айта турган болсок, ошо кутка келгенбиз. Как раз карантин болуп калган. Карантинден кийин 20 майдагы, 19 майда кутка отдел продажга келип, жаңы сатып баштаганбыз да. Ал кезде ошо Кыргызстандагы эң биринчи эме болуп, без первоначального взноса болуп 450 эле келечек бир турак жайы болгон. Келечек турак жайы бул Исакеева Виноградный көчөсүндө. Ошондо дагы элдер без первоначального взноса болуп атканда дагы мен эсимде да, келечек жаңы сатып атканда элдер ишенип ишенбей, кут десең, кут курууш каякта компания, кут деп ал кезде эми мындай эле да, адамдардын түшүнүгүндө курулуш компаниянын аты мындай бир башкача болчу да. Англисче аралашкан, ушундай мындай кыргыз, карапайым, жөнөкөй, укуктуу эмелер жок болчу да ал кездечи. Бүт баары эле ушундай өтө күчтүү аттар болчу. Кут десең элдер ошол кездеги эме менен эми алдан бери көп жыл эле убакыт өтүп элек. Бирок азыркы күндө кут курулуш компаниясы эң мыкты компаниялардын бири. И азыр жаңы эле ким 6 ай турак жайы жөнүндө айта турган болсок дагы бул элдин баары таң калып атпайбы? Без первоначальный взноса бул биринчи жолу депчи. Бирок кут курулуш компаниясы баардык эле объекттердин без первоначальный взносы берип келген да. Бул Кыргызстандагы Кыргызстандын рыногундагы өтө мындай переворот кылган компания да. Потому что ошол эле 5-6 жыл мурунку историяны, тарыхты карай турган болсок, квартира алуу өтө кыйын эле да. Менде азыркы күндө болду ситуация. Ошол кездеги клиенттер дагы азыр пәтер алып кетти да. Бүгүн эле келип договорлорун алып кетишти. Ошол байке куттан өзү дагы ошол жөнөкөй карапайым байке экен. Акчаларын топтоп, үнөмдөп атып, чогултуп, уже 4-нчи квартирасын алып да. Биринчи келечек бирден башталган, ошол жакта 1 комнат квартирасы, анан Үмүттөн 1 комнат квартира алган, тоже без первоначального взноса, однушка. Эми 6 айдан 2 квартира алып кетти да. Тоже төлөп, ошол куттун аркасы менен канчалаган адамдар батир алуу өтө оңой болду деп ойлойм. И ошол адамдардын муктаждыгын чечкенге кут компаниясы жакшы жардам берди деп ойлойм да. Ошо арт артынан эле ошондой келечек, андан кийин Ак Өргөдө, Кутөргө объектибиз, Алматинка Горкийде Ак Ниет объектибиз улам чоңоюп баштады. Улам алгандар көбөйүп сатылып атты. Бирок баардыгы ошолор без первоначальный, ошолор баштапкы төлөмү жок. 4 жыл, 5 жылга берилди. Аны сатуу, мисалы Алматинка Горкийдеги объектибиз 1000ден ашык квартира эле. Аны сатуу көпкө узаган да. Ошол андан кийин ошол Жамгырчинадагы жакын арада берген объектибизди орто аралыктарда 100 айга чейин рассрочка деп бир акция болгон. Ошондой акция болуп, ошого дагы элдердин келип ишениши, тууган тушкан болуп келип, тааныш болуп келип ишенишпей, мындай келгендер дагы көп ойлонуп анан алышчу да. Кудумна мындай наличка толук төлөп алып аткандай болуп, көп убакыт менен чалып, биз аларды келиңиз, мынтип коебуз, баардык жагын көрсөтүп берип атып алыш. Кудайга шүгүр ошонун баардыгы азыр жүзүбүз ак, баардыгы алышты. Менче ошол себеп бул мына бүгүн ушунчалык ажиотаж, ушунчалык мындай топ талпа болуп атканынын себеби бул бир күн эле кут чыга калып эле ушинтип жая калгандан болгон жок деп ойлойм. Неге дегенде ошол кездердеги биринчи клиенттерибиз 300 клиент, 300 картар квартира, андан кийин Ак Өргө 700 квартира, Алматинка 1000 квартира топтолуп 2000, 3000, 5000ге жакын квартираларды алыштык. Уже жакын арада буга чейин үйлөрүнө кирип жаңы ачкычтарын алып аткандар болуп атат, жашап атат. Алардын тууган туушкандары көз менен көрүп атат. Ошол эле алган клиенттерибиз кайра бирден балдарына, өздөрүнө кайра 2ден уже алып көнүп калышкан, акчаны төлөп бүткөндөн кийин ошол акчаны айтат, дагы бул акчаны каяка коротмок элек. Уже биз көнүп жашообуз жакшына өтүп атат, ошол акчаны дагы эле сала берели деп 1 комнатты, 2 комнат, 3 комнат кылып чоңойткондор болду. Бирде 2ни кылгандар болду. Көз алдыбызда көрүп аттык да. 3 айдан кийин мен что-то бул жак болбойт окшойт. Кетем деп анан келинчегиме үйдө отуруп анан что-то кетем десем, как раз ошол убакта айлыгыңарды көтөрүп беребиз, 15 000 кылып бересем, акча деле түшпөй эле. 15 000 кылып бересиң, келинчегиме ошо 15 000 болду десем. Бирок что-то бул жак болбойт окшойт, жумуштан кетем десем, келинчегим болсо койчу, ошо иштей берчи ошол жакта. 15 000 сом
жоктон көрө жогору сонун акча депчи. Ага чейин көп байлар иш жогору жүрөт да. Ошону келинчегим алып калды ал жактанчы. Анан эң биринчи сатуум бул ушул компаниянын балансында участок бар эле, селекцияда алдагы. Эң биринчи ошону $20,000 саттым ошол убакта. Ошол Салкын төрдүн ылдый жанында $20,000 эле. Анын акчасы ошо башка курулушка кирди. Ошону сатканда биздин услугабыз 1% эле. Анан $200 бериле да. $200 беришти. $200 жумуштан кийин үйгө алып, столдун үстүнө коюп, ами доллар тапсам болот экен деп тиякта келинчегим отурат. Анан как раз ошол убакта биринчи төлөм менен где-то бир $7,000 беле же $3,000, 2-3 миң сом акча, анан $200 турат. Анан биякта келинчегим кызым тиякта ойноп атат, анан экөөбүз кешинде отуруп анан байыт деген ушул турбай деп анан экөө акчаны коюп алып отурдук да. Анан ошондо эме ачылды, мындай кандай десем, мындай дыхание ачылды да сатуугачы. Эртең менен келдим, интернетте ачтым, бүт скрипты деген орустардын тренингдери ютубта болгон бесплатный тренингтердин баарын күнү-түнү окуп баштадым да. Күнү-түнү окуп берем. Строительный термин буга чейин, кутка чейин мен 2 ай строительный материал сатып иштегем да. Сумкамды көтөрүп алып жүрөм дагы. Анан бүт райондордун баарын кыдырып, теплоизоляция, шумоизоляция, гидроизоляция, бүт курулушка керектүү строительный материалдарды окуп, 2 ай курулуш жагын окуган элем, бирок сатуу жагын окуган эмес элем да. Как раз мен кирген жылдан баштап ошол Которгө турак жайынан акыркы батирлер сатылып аткан ошол жактан саттым. Акниет турак жайынан Горький Алматинкеде салынган Акниет турак жайынан биринчи төлөмү жок батирлерден көп саткамын. Кийин эле артынан Кут парк турак жайынан саттым, тетиги Манаса Васильева көчөнүн кесилишинде. Белек турак жайы, Келечек 2 турак жайы, Үмүт турак жайы. То есть айтор ушул квартиралардын бүт бардыгы биринчи төлөмү жок берген да Кут компаниясы. Негизи эле компания Кудайга шүгүр ушу ачылгандан баштап эле бүт бардык эле проектлерибизди башынан без первоначальный взнос берип, ушу элге жардам катары ушундай бир жеңилдиктерди сунуштап келебиз да. Ошентип 2023 жылы Олокон деген турак жай продажага чыккан. Адашпайм, эгерде ошол учурда Кыргызстандагы эң чоң проект болгон десем адашпайм, потому что 15,5 гектар жерге 41 дом, жалпы 14-15 этаждан турган домдор, өзүнүн мектеби, садиги, торговый центр, намазкана, магазиндер бүт бардыгы өзүнүн ичинде жайгашкан да. Общий мындайча айтканда 5600 квартира бар. Ошол Олокон турак жайын биринчи төлөмсүз, алгачкы төлөмсүз рассрочкага 7 жылга, мындайча айтканда 84 айга рассрочкага бөлүп бергенбиз. Ошол убакта аябай сонун болгон, жумуш жакшы болгон, көп клиенттерге квартира сатып, көп клиенттерди үйлүү кылып сүйүндүргөнбүз, мындайча айтканда. Кут компаниясына мен вообще жумушка орношуп атканда негизичи компаниянын идеясы үчүн келгенмин да. Мен буга чейин коммерческий компанияларда иштегем, ар кандай түрлүү адамдар менен иштегем. Биринчи негизи угуп атканда мен компанияда жана розыгрыш квартира болуп, чынында ачык айкын жөнөкөй адамдарга үй берилгени үчүн мен дагы ушул бир жакшылыктын себепкери болоюн деп келгем да. Анан Жомарт байке өзү негиздөөчү болгондон кийин мен алардын идеясын угуп, ушунчалык мен чогуу ушу кыргыз элине кызмат кылайын деген эмем бар да, баягы өзүмдүн желаниям бар да. Анан Жомарт байкенин өзүнүн максаты, биринчи эле максаты кыргыз элин муктаж адамдарды үйлүү кылыш. Бардыгын баягы мүмкүн үмүтүн үзүп койгон адамдар бар го, ошол үмүтүн үзүп койгон адамдарды ойготуш. Алар дагы үйлүү болот деген үмүт берип, аларды үйлүү кылыш. Ошо мен өзүмдүн ичинде көргөндөрдөн деле карап көрсөк, баягы бир комнат квартира алып, 28 квадраттан баштап квартира алган балдар бар. Ошол балдар азыркы учурда иштеп, ошого жараша күчтөнүп, иштеп, азыр болсо мындай ал квартираларын сатып 3 комнат кылып, ошентип наоборот өсүп өнүгүп аткан балдар бар да. Өзүбүзгө деле мисалы недвижимостьта ага чейин 2016-тан баштап 3-4 жыл иштеп жүрсөк дагы Куттун школасы, Куттун мектеби, Жомарт байкенин тарбиясы, адамдар менен сүйлөшүү, ошолордун бардыгын ошол жактан үйрөндүк да. Недвижимостьта көп нерселердин бардыгын жашоого болгон көз караштардын бардыгын өзгөртө алды да. Бизге дагы Кут чоң трамплин болду да. Жакшы жашоого, ошол эле недвижимостьтагы жакшы көз караштарга, өзүбүздүн жашообузду дагы ошо Кут курулуш компаниясы аркылуу бир кандайдыр бир жакшы уровендерге чыгара алдык да. Азыркы учурда ошол жакта иштеп, ошол жактан үйрөнүп, опыт алып, компания ачып,
уже 3 жыл болду. Азыркы күндө ошо Борбор недвижимость деп компания ачып иштетип атабыз. Ошолордун компаниядагы иштеп аткан процесстердин баардыгын Куттун школасынан алдык десек дагы жаңылышпайм да. Олокон турак жайын сатып аткан кезде бизде бир ошо менде бир кызыктуу окуя болгондо ушундай ысык болуп, анан кийин баягы аба жетпей июль мезгилдеринде саттык да. Ошол кезде бир 20дай адам мындай мени ушул жерде мындай тегеректеп отурган. Могул жерде бир байке отурган, ошол байке чынында алган жок, жөн эле оформление кылып коюп, эртеси күнү расторжение кылып кетти. Мен билишимче ал даже квартира алган деле жок окшойт да. Анан маңдайымда бир Жадыра деген бир кыз бар, азыркы учурда биздин кардарыбыз. Ошол жөн эле өтүп баратса, биякта таанышын көрүп калат. Таанышын көрүп калып, ал болсо айтат, "Эмнеге келдиң?" десе, "Мен ушу квартира алайын деп келген элем" дейт. Жүр анда сен менен чогуу кирип келейин деп экөө чогуу кирет. Анан баягы информациянын баарын чогултуп алып берип отурсам, анан тиги ошол Жадыра деген кыз айтып атпайбы, "Мен дагы алып коеюнбу" десе, тиги шылдыңдап алып бир жерде отурган байке айтып атат да, "Алып коер да эмне элдин баары эле алып атпайбы" депчи. Мына Кудайга шүгүр ошондон бери 2 жылдан убакыт ашык өттү да, 1 айын дагы кечиктирбей төлөйт. Төлөгөндө дагы мына договору мен дагы алган, квитанциялары полный менде, Мбанк менен төлөйт да. Постоянно күн убакыт саатынан калбай төлөп келет. Азыр ойлоп көрсөк, ошол квартирасы 30%га өстү акчасы жагынан. Буйруса мына 2 жылдан кийин үйүн алат. Ал эми шылдыңдап аткан байке, үйүн расторжение кылып кеткен байке үйү жок эле жүрөт да. Чынында азыр деле компаниядан ала элек экен үй. Алдын келгенде 1 саат болду. Түнкү саат 12. Биз дагы деле оформление кылып атабыз. Тамактар бүтүп калыптыр, уже клиенттерге чала берип. Кызыктуу окуялардын бири, азыр эми кичине бошоп калдык. Кызыктуу окуялардын бири, биз кардарларга жазылган көп кардарларга чалдык. Чалсак көпчүлүгү албай койду да, түнү саат 1-де 2-де чалып аттык. Анан ошондой кардарлардын бири кайра чалып атат окшойт деп, мен случайно бир звонок басылып кетти. Басылгандан кийин уже мен кичине сүйлөбөй турсам, сүйлөп атат, "Алло" деп. Анан громкийин сөйлөп, "Алло, да угуп атам эжеке" десем, "Бир эжеке, мен сага жалааттан чалып атам, Инстаграмдан көрүп калдым случайно" деді. Анан эже бизде ушундай консультацияга убакыт жок, квартира бар. Жаңы эле ачылды база, аласызбы? Негизи биз ошол только кардарлар менен жазылган кардарларга чалып сүйлөшүп атабыз. Сиздин звоногуңузду случайно алып калдым деп та видеода тартып жибердим. Себеби дегенде мошенниктерди аябай көбөйүп кетти. Куттун атынан ар кандай видеолорду чыгарып. Анан эжеге оперативно сразу видео тартып жибердим, офисте өзүм тартып. Эгер давай десеңиз азыр оформление кылам, сразу эртең учуп келип акчасын төлөйсүз же такси менен келесизби десем, давай, короче, все деди, оформляй, өзүң тандап ала бер деди. Оформление кылдым. Ошол эже болуп, мен даныйлар бар, көргөзбөй эле койгон. Абдалиева Бактыгүл деген эже. Бүгүн келди окшойт, по-моему, кече оформление кылгам. Бүгүн келип, самолет менен учуп келип, договорун алып, кайра кетти. Ушундай достор. Ушундай учурларда болду. Бул кээ бирлерине ушундай буйруган экен. Көпчүлүгүңүздөр түнү чалсак албай койдуңуздар. Даже Бишкекте туруп күндүзү чалсак эме деп айткандар көп болду да. Мен ойлоноюнчу, кеңешейинчи депчи. Чындыгында кеңешип консультация берген убакыт болбой калды. Эң негизгиси ошол күткөндөргө эртерээк чалып, анан эртерээк квартира тандап бериш керек болуп калды да. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, таарынбаңыздар. Кут курулуш компаниясы дагы да мындан масштабтуу проекти квартира жетпей калгандар үчүн жасап атат, дайындап атат. Буюрса жакында жаңы жаңылыктар чыгат. Биз менен бирге болуңуздар. Мисалы, Олокон турак жайында биз без первоначальный квартираларды сатыкка чыгарганда рекламаларды кылып, клиенттерди топтоп, эми 5600 квартира негизи чын айтканда ошондо бир жуманын ичинде эле сатып бүткөнбүз да. Олокон турак жайынчы аябай көп клиент болгондуктан бир жуманын ичинде сатып бүткөнбүз. Ошол убакта жетишпей калган клиенттерибиз, биринчи төлөмсүз квартира алат элем деп жетишпей калган клиенттерибиз ошол убактан бери эле жазылып, ошол убактан бери эле связьдарды кармап, сүйлөшүп, ошентип келебиз эмгиче. Андан кийин Олокондон кийин дагы башка проектлерибиз чыкты. Мисалы, Түндүк деген турак жайыбыз чыкты, Түндүк 1 турак жайыбыз чыкты, Үмүт 2, Урпак деген турак жайларыбыз чыкты. Алардын бүт баардыгын убагында саттык, алардын дагы продажа кылып бүттүк буюрса. Анан вот акыркы кандай десем, азыркы вот Алтай деген турак жайыбызды барыңыздар эле көрүп атасыздар, барыңыздар эле угуп атасыздар. Бул жактан дагы негизи мындайча айтканда жалпысынан 34 000 квартира бар болчу. 34 000 квартираны дагы сатып бүттүк деп айтсам болот.
Алтай проектісін сатып баштатканда өзүбүз түшүнгөнбүз да, эми көп адам келеринчи. Ошого жараша катуу эле даярдыктар көрүлгөн. Негизи Бишкек шаары боюнча баардык адамдарды баягы кыйнап бир офиске келтирбей, шаардын ар кайсы чекиттеринде баягы 7 офис даярдаганбыз да. Анан ушунча адам бир эле биздин офистен башка ошо 7 офиске тең ушунча адам келерин биз чынында күтпөптүрбүз. Биз ойлодук эле баягы олокону сатып атканда ошол бир оорчулук болот, бир ошондон көп болсо 5 эсе оорчулук болот деп ойлогонбуз. Бирок андан көрсө бир 20-30 эсе болуп кетти да. Мисалы алып өтсөк 23-жылы 5000 квартирадан турган Олокон турак жайынан ал жерде дагы бир канча почти жалпы 70-80% эле без первоначальный сатылган. Ошол жерге жетишпей калган кардарларыбыз качан ошондой болсо алабыз. Кээ бир акча топтоп күтүп аткан клиенттерибизге эле жөнөттүк. Алар деле очередте турушкан, көптөн бери самап келип атышкан. Офиске улам айына бир келген клиенттер болот эле, башталды деп чалган клиенттер. Мына ошолорду эле биз келиңиздер деп эле чакырып койдук, бирок алар туугандарын айтты, алар башкаларын айтты, досторун айтты, ошентип эле тияка айтты, бияка группаларга эле бир заматта бир массовый неме болду. Взрыв болду мындайча айтканда. Азыркы күндө элдин баары интернетте ажиотаж болуп атпайбы? Там квартира калбай калды депчи, бирок бул эме да. Куттун мурундан баштап келаткан адамдардын ишеними да. Мисалы, например, ошол эле келечек турак жайын ала турган болсок, Кыргызстандагы эң биринчи без первоначальный взносу берилген объектте 333 квартира бар. Ошол эле андан кийин Кутөргө турак жайы берилген, Кутөргөдө 636 квартира бар. Акниетте 1300 квартира бар. Ошол эле келечек 2 Белек турак жайы, Үмүт турак жайы, Олокон турак жайы, ошол эле количество бар. Кошкондо мисалы 10 миңден аша турган адамдар да. Ошол адамдардын туугандары, тааныштары чогулуп эле азыркы күндө рекламасы жок эле объекттер сатылып кетип атат да. То есть бул эмнени билдирет менин оюмча? Бул ошол карапайым элдин, жөнөкөй элдерге өтө ыңгайлуу условия. И азыркы моментте көптөгөн адамдар уже бүткөн үйгө кирип жашап атат да. Уже практикада көрүп атышат. Ошонун тааныштары эле, тукандары эле келип кутка ишеним көргөзүп, и өз батирлерин алып атат деп ойлойм да. Суббота күнү эртең менен болчу. Суббота күнү эртең менен офисте биздики Кут базарда да офис, биздики бияка основной офис продажа бул жактан. Продажа жактан өтүп баратса эле оякта саат 8:30 элдер эшикти уже жууп ачып калып уже эл толуп турат да, батпай тыгылып калыптыр. Мен шок болуп калдым да көрүпчү. Шок болуп калдым. Ага чейин продажа мындай реклама жок эле, мындай закрытая продажа болуп кетип аткан эди. Кут базар дардан түшкөн балдар. Кут базарга келсем эле мен өткөрбөйт го. Очередти кара, очередти мен киргиле депчи. Эптеп атып мындай кысылып, тыгылып атып, мен сотрудник менен мен биякта болдум деп. Эртең мен ошо суббота күнү келип эле презентация ага чейин болгон да. Суббота күнү келип эртең менен отуруп эле ошол суббота күнү баштагандан баштап ана азыркыга чейин, азыркы сүйлөп аткан учурга чейин бош элекпиз, азыркыга чейин бош элекпиз да. Негизи Алтайдын жабык сатысы башталганда мен анда ажиотаж болоорун күткөн эмесмин. Мен өзүм эң биринчи офиске эрте келдим, отурдум. Отурган эле сразу мен 7-те келдим окшойт да, офис биякачы бул офиске 7-те келдимби? Мен аркама эле клиент кирип келди да. Старт продаж болот тура кече күнү эме кылыпсыңар деп эле. И адамдар аркасынан келе баштады да. Биз ага ал нерсеге даярда эмес болчук да, биз кантип эме кылабыз, телефондон ачып берип көргөзүп аттык да. Бирок мени бир нерсе сүйүндүрдү, адамдардын ишеними азыркы күндө Кудайга шүгүр экен да. Адамдар мондай эле айтты да мага келипчи адамдар. Мен сен билесиң да, мага монда 2 комнат, мага 1 комнат деп эле паспорттарын берип атты. И ошол жерден компьютерден ачып эле даже планировкасын көргөзгөнгө жетишпей калаттык да. Канча квадрат? 1 комнат 28 квадрат, 37 квадрат бар. Хорошо, мага дагы 1 комнат 37 квадрат. Да, мага 2 комнат деп эле ошон адамдар алып кетип атты да. А так ажиотажга биз мындай ажа болоорун чын действительно күткөн эмеспиз. Адамдар ошондой көп келерин, офиске баппай каларын, кээ бирөө квартира алганга жетишпей да калышты дегендейчи. Элдердин баары келип болду, анан бүт баары сомнение да. Первоначальный взнос жок, сатсаңар кантип анан салып бересиң, анан
акчаңар банкрот болуп калса эмне кыласыңар, анан салып бере аласыңарбы, анан короче ушундай суроолор аябай көп да. Келсе эле алдап кетпейсиңерби деп. Бирок ошол убакта эл мындай чыныгы муктаж болуп турган кез экен да. Анан ошол убакта 2019-жылы могу акыркы убактарда экономика өсүп кетип эле көп мындай акча финансовый грамотность деп коет го, ошонусу кичине өнүгүп калды да. 2019-жылы көрсө элде акча чогултуу, мындай бир нерсе алуу деген вообще понятие жок болчу экен да. Анан квартира алуу деген бул жүз уктаса түшкө кирбеген роскош эле да. Квартира эмес, мен мисалы үчүн кутка келген чекти мен машина албай эле өтүп кетет болушум керек деп ойлочумун да. Себеби мен ушунчалык мындай бир туугандар деле жок, ата-эне деле жок, артта мындай түртө турчу адам деле жок, мен өзүм эле жалгызмын, жумушум деле жок, таанышым деле жок, эч ким жок да. Анан досторум арасында эң акыркы мен үйлөнсөм керек деп ойлочумун да. Эң акыркы мен үйлөнсөм керек, анан ушу машинеси жок деле өтүп кетсем керек деп правага деле окуучу эмесмин атайынчы. Жаңа водительский права алып кой деп беришет го. Мен болсо алчу деле эмесмин, машинага деле акча иштебесем керек өмүрүмдө депчи. Себеби буга чейин билчү эмесмин, ашып кетсе 15-20 миң сом, 30 миң сом болчу, айлык 30 миң, 50 миң болсо, мен ушул компанияга өмүрүмдү арнайм дечим да. Өмүрүм аягына чейин айына 50 миң тапсам, өмүрүм аягына чейин иштеп берем деп ушундай эмем бар болчу да. Анан айлыгым бирок 15 миң сом болчу, 15 миң көтөрүшкөн. Учурда ошол ачылган күнү мен Москвада болчумун. Ага чейин Москвада биздин кеңсебиз бар, ал жакта көп жылдан бери балдар иштешет. Жакында да кайрадан жаңылап ошо ачылган майдан бери жаңы балдар иштеп, 10 чакты балабыз ошол жакта эмгектенип келет. Негизи башталышы дагы күтүүсүздөн болду. Мына башталат, ана башталат болуп эле. Анан биз барып ошол жакта андан 1-2 күн мурда барганбыз. Бул жакта Эмир деген бала экөөбүз барып, ал жакта балдар менен алака сүрүп, опыт алмашып, тажрыйба алмашуу болуп аткан. Анан жаңа бек боюнча ошо бир аз таанышуу болуп, ошондо атканда бул жактан эртеси башталгыла деди. Ал жака рекламага деле эч нерсеге даярданган жокпуз. Ошол андан эртеңкиге чакырабыз дегенде эле түнү менен балдар ошол жерден кетпей, саат ошол Москванын Россиянын сааты менен саат 4кө чейин клиенттерине баягы кат билдирүүлөрдү, СМСтерди күтүп аткан клиенттерине жөнөтүштү. Азыр биз ошо өзгөчө биринчи күнү көп күтөн кишилер келди, экинчи күнү болсо кээ бир кардарлар болду. Ушул биздин офиске парковкабызда келип машиналарын коюп уктап, эртең менен ошо биринчилерден болуп келейин деген баардык кардарларыбызды көрүп аттык да. Ошол адамдарды негизи биринчилерден болуп үйлүү кылганга аракет кылабыз. Анткени алардын аракетин көрдүк, муктаждыгын көрдүк. Анан балдарыбыз ушул общий эле эмеде карап көрсөк, только куттукунда эле беркилүү офистерди санабаганда бир 150 менеджер кызматта жүрөт. Ар бири ушу үй бүлөсүн таштап коюп, баягы болгон жумуштарынын баарын таштап коюп, азыр эртең менен жеттен түнкү 1-2ге чейин иштеп атышат. Кээ бирде ушул эмелер договорлор таңкы 5ке чейин даже офиске бекилип калып, кете албай алып калган убакыттары болуп, ушул жерде офисте калып калышат. Эми болгон аракеттер кылынып атат бирок негизинде. Азыр эми эч кимди капа кылбай, баягы биз список түзгөнбүз да. Ошол списоктор боюнча биринчи күнү келген адамдарды баардыгына чалып жазып, аларды үйлүү кылайлы деп аракет кылып атабыз. Буюрса баарыңыздарды капа кылбай, баарыңарга чалып, үйүнгө жетишип калсаңыздар да, жетишпей калсаңыздар да сөзсүз түрдө сиздерге чалып байланышабыз. Сөзсүз түрдө сиздер менен сүйлөшөбүз. Баягы кийинки электронный очередке жазабыз сиздерди, баарыңыздарды ушу Кыргызстанда муктаж адамдардын баардыгын үйлүү кылганга аракет кылабыз. Негизи эгерде ошол куттун системасын, куттун математикасын, мындай эл менен иш алып барганын, ошол системалар коюлганы, условиялар коюлганча, бул бир эле бизде эле эмес, баардык эле, мисалы, ошол эле Россияда же СНГда жок болсо керек да. Например, без первоначального взноса байтыр алганча адамдар просто эле общий сумманы бөлүп коет. Ошол эле условияны мисалы банк аркылуу же эме аркылуу алса процент кошулат, пеня кошулат, ар бир төлөбөй калган күнүнө процент кетет, пеня кетет да, штрафты санкциялар кетет. А кутта жок да. Общий сумма мисалы 2 миллион, 3 миллион чыга турган болсо, ошону эле рассрочка бөлүп коет да. Азыркы күндө 70 айга бердикпи, 70 айга бердик, 70 айга бөлүп коет да. Ошол сумманы эле төлөй берет адамдарчы. Мисалы, например, адамдар ушул 20сына деп коюлса, 25-и келип төлөсө же 30-у келип төлөй турган болсо да, эч кандай 10 күн, 5 күн просрочка пеня кетпейт да, штрафтар кетпейт. То есть бул условия азыркы күндө биздин элге, негизи эле элге эң мыкты условия да.
бизде население көбөйүп атат да. Мисалы, например, Бишкек шаарында уже машина эмес адамдар пробка боло баштады го. То есть ошон үчүн мындай условия менен пәтер болуп атканда, азыр данный момент алып болуп атканда алып да жетишип калыш керек да. Ошон үчүн мындай условия эч жакта жок да азыркы күндө. Просто колдонуп калыш керек, просто ишениш керек. И адамдар жашап атат го. Адамдар жашап атат. Бул эч кандай эме эмес. Адамдар буга чейин күлчүн алгандар бар, жашап аткандар бар, кирип аткандар бар. Эми просто ишениш керек, алыш керек да. Биздин балдар ошол офисте жатышты, кээ бирөө эртең менен 7-де кайра келип, 4-те кетип, кайра 7-ге 6-га келип калды. Келсе, ол клиенттер күтүп аткан экен. Алып калып атты эле бир маалда ошол саат 12-11-ге жетпей эле аябай очередь талп болуп кетти. Кармай албай калдык. Пропуск жетпей калды. Анан 4-5 бала ошол жерде отуруп, живой очередь деп кезек менен жазып, кезеги жеткендерге пропуск жазып, ошентип атканбыз. Анан бир маалда эле эме болду. Тагалар кирип келди. Ал жактын тили менен тагалар деп коет экен. Баягы көзөмөлдөөчүлөр, тартип көзөмөлдөөчүлөр, милициялар ошол келишти. МВДдан келип аябай көп куралдар менен келип бул жерде эмне талп болуп атат деп себеби жалоба жазылды окшойт. Ал жерде очередте бала чакасы менен болуп кетти. Бир клиентибиз бир канча семьясы менен келгендер болуп калды. Көп болуп кетти да. Бер жагы биздин очередке жазылып, анан офисибизге киргендер менен менин божомолумда бир 4-5 барак список болгон, уже жазылып электери да бар болчу. 400-500 клиент болуп кеткен да. 12:30 ошо чамасында бул жактын сааты менен 3-4 ал жакта ошо милициялар келип бастырып, ишти токтоткула деди, элди тараткыла деди, бүт документтерди текшерди. Анан сыртта элди араң тараттык, башка күнү келиңиздер же онлайн кылабыз деп атып таратып, анан офисибизге кирип, офисте оформление кылып, очередке туруп аткан кардарлардын баардыгын кетирип, ошол жерден токтоткон. Анан кеңсебизде негизи 10-дон 15-ке чейин балдар иштейт болчу. Алардан кээ бирөө жардамчылар болчу. Анан ошентип 9 бала, бир кызды МВДнын өзүнүн немесине салып кетти, офисти жапты. Кечинде отурсак эле, мен үйдө жүргөн болчумун, үйдө отурсам эле анан шеф чалып калды. Анан ушундай квартира розыгрыш кылсак кандай болот? Шеф каякта болбосун, кеңешет эле да. Азыр дагы кеңешет. Анан квартира ойнотсак кандай болот деп сурап калды. Мен квартира эмес, жанагы ал убакта телефон ойнотчу да, мындай ашып кетсе эмне ойнотчу? Машинада ойнотчу эмес ал убактачы. Ал убакта телефон ойнотчу да, бир фенсендерди нерсе ойнотчу да. Мен деле түшүнбөй калдым. Мен да түшүнбөй калдым. Билбейм, ойносуз. Мен түшүнбөй калдым, мен шок болуп калдым да. Квартира розыгрыш кылсак бекер кандай болот дегенде мен шок болуп калып, билбейм, сону жакшы болсо керек. Болду да, телефон коюп койду. Анан эртеси келип, короче, квартира ойнотобуз. Сразу эле 5 ойнотобуз деди. Бир квартира ойнотобуз деди, анан туруптур эле. Жок, сразу 5 ойнотобуз деди да. Бир жылдабы десек, жок, 15 күн сайын 15 күн сайын бир квартира ойнотобуз деди. Ар жакта Байбек маркетингдин директору, жок, бир квартираны жөн эле таргетке рекламный роликтерди тартып туруп, таргетке кетирип салбайбы деди да. Эми бир квартира ошондо канча, $15,000 $15,000 эми укмуш акыбат кылса болот да, туура. Анан ошондой кылбайм деди Жомартбек. Жок, бул эме деди, бизге эмне түшүндүрүп берди. Дыйкандар деди, жерди иштеткенде үлүш эмесин түшүмүн алгандан кийин 10%-ын үчүрүндө садакалар бөлүнөт деди да. Садакалар бөлүнөт деди. Садакасы, зекет берилет, анан 300 садака бар деди да. Ошондо мен биринчи жолу уктум ошонучу. 300 садака бар деди. 300 садака эмне десек, бул дыйкан, бул жерге байланыштуу деди да. Дыйкандар жерди иштетип, ошонун түшкөн түшүмдөн 10%-ын муктаждарга дагы, муктаж эместерге да таратат деди да. 10%-ын. Өтө катуу толкунданганман, фамилиябызды да атыбызды унутуп атабызбы? Мен чын-чынында күткөн эмесмин. Сиңдим ушинтип чалып айтты эле, апчы, барып коюңуз. Биле, мен ушу намазымды окуп чыгып, аябай дуа кылып, ар бир жанагы шарик деп коесуңарбы? Ошол нерсени алганда бисмиллахымды айтып ичимен, дуаларымды айтып шыбырап.
көзүм менен көрүп, өз колум менен квартиранын немесин ключун алып, өтө сүйүнүп, кубанып турган. Кыйкыргыла квартира чыккан. Куттуктайбыз. Турсунай жөнүндө, сиңдим жөнүндө айта кетсем, ал мектепти бүтүп келип, арабайман бүтүрдү. Турмушка чыгып, азыр убактылуу Питерде иштеп атат. Сиңдим квартира алсам, ушу бир квартирам болсо деп ушунчалык эңсеп, ушунчалык баягы мечтайт этип жүргөн немеси, баягы мечтаниясы да жүзөгө ашты деп ойлойм да. Алган квартирабыз ак жолтой болсун. Бала менен келдим ушунун ичинде. Балам экөө бактылуу болсун. Бешик тойго келиңиз. Кудай куткулсун. Силерге ыраазымын. Жұмысыңа ийгилик тілейбіз, алдыға тілейбіз. Бешөөнү подписчиктердин арасында ойнотабыз деди. Анан биз таң калып калдык да, бешөөнү анан 15 күн сайын деди, биринчисин 15 күн сайын деди. Анан экинчисин азыр кийин айтып берем, анан вообще шокта. Анан 15 күн сайын деди, 15 күн сайын бирден квартира, биринчи 2 двухкомнатный деди. Ой, 2 однокомнатный, по-моему, 3 беле эсенчип кетти. Анан бир двухкомнатный, бир трехкомнатный да. Келечектен бар, бүтүп аткан келечектен анан Кутөргөдөн деди да. Анан бүт подписчиктердин арасынан YouTube'дан өзүнчө, Facebook'ка ушундай условиялар коюлду дагы. Анан элдин баары уже ишенбей баштады да. Ишенбей баштады. Бул 5 квартира ойнотулат дегенде, бул жакта Кыргызстандагы бүт нерсем бар унутулуп калды да. Бул вообще кут деген нерсе, бул орустардан бери сурап баштады да. Орустардан бери кут, что такое кут депсиз, Россияда гражданиндерчи. Биз өзү шок болдук, кантип ойнотобуз. Анан аны болсо Байбекке тапшырды, Айжанга тапшырды. Алар эми биз жөн эле мындай жөнөкөй кичинекей жаш эле балдарбыз да. Элестер ошо тарыхты Жомортбекке бизге тапшырып атат да. Мындай эми Жомортбектин жөнөкөйлүгүчү башканы салыштырбайм го эч кимде, бирок мен болгондо дейинчи, мен өзүнчө эле шаң шөкөт кылып, мындай бир нерселерди снимать этип, анан лата туруп, анан бир нерсе кылып, мындай башкача кылмакпыз дейм да. Жок, офистен өткөрүп коебуз 5 квартиранан 5 күндө. Анан башталды. Анан элдер ишенбей баштады. Жок, булар алдашат, уже хейт башталды. Бул алдап кетишет, бул жөнүндө айтып атышат, анан калп айтып коюшат, анан алдап, анан жанын налогун төлөтүшөт, анан жарым төлөтүшөт, анан скидка алып коет, эми ушундай болуп баштады. Анан элдер аябай көп катышып кетти. Элдер аябай көп катышты дагы. Анан подписчиктердин арасынан таратылып баштаганда, муктаждар жазып баштады да, кат менен кайрылчу. Биз мындай баары катышты, биз илешпей калдык дегенден Жомортбекке роздыгышка байлабай эле 5 квартираны ошол муктаждардын арасынан социальный полностью текшерип туруп, чындыгы муктаждарга 5 квартираны таратып салды. Ошол убакта дагы бир байкеге 5000 сомдон айына 5000 сомдон айлык кылып салды. Мындайча айтканда, шок болуп калды, Кыргызстан шок болуп калды. Весь Кыргызстан шок болуп калды, СНГ шок болуп калды го дейм. Сиздерге бир сонун бир жаңылык кылалы деп. Бул негизи менин үйүм эмес, бул сиздердин үйүңүздөр. Үйдө тартуулаганы чакырдым. Бул 40 квадраттын тегерегинде үй. Бүт условиясы бар, холодильник, кир машинеси, полный ремонт. Эчтеке кылбайсыздар, жөн гана жашайсыздар. Продукту да алып койдук, Кудай буйруса, жок деген бир 10-15 күнгө жетет. Мына үй сиздики, Кудай буйруса. Барып эле олду коесуз. Баары бүткөн, документтер. Олду койсоңуз эле бүттү, Кудай буйруса. Куттуу болсун. Куттуу болсун, куттайбыз, Кубандыңызбы? Жүрөгүм жарылып кетпесе болду деп турат. Ошо ишкер жигиттерге кайрылып кетет элем. Бул өнүгүүнүн эң чоң жолу бул берүү. Качан биз берсек өнүгөбүз. Биздин негизги максатыбыз баягы эптеп акча табуу эмес, бирок ыраазычылыгын алуу да, көпчүлүгүнчү. Үйдүн неси жакты сага? Туалет бар, эме кир жуучу машина бар, душ бар, умывальник бар, барычы. Бул даяр сол жакта. Суу чыккан, даяр суулары. Суусу бар. Суусу бар. Балкон бар, балкондун жанына мына жерге газовый плита коюп бердик. Бул холодильник, булакта холодильнигиңиз бар. Бул кухня. Чыгып деле оңго кайрылсаңыз кухня, солго кайрылсаңыз душ. Уже ориентировал уже.
бирок Кудайга шүгүр баардык документибизди коюп бердик, көрсөтүп бердик, эмне иш кылып атканыбызды айтып бердик. Ушундай квартираларды сатып атабыз, биз өзүбүз атайын уюштурган жокпуз. Эмне квартиралар деп эле көрсөттүк. Ушундай квартира, ушундай проект деп көрсөтүп, шарттары ушундай жеңил, 5%, рассрочка 7 жыл, 6 жыл, 5 жыл дегенде айына канча чыгат деп өздөрү да кызыгып кетти аларчы. Десе ничего таң калышат да, не может быть деп, мындай болушу мүмкүн эмес. Биз жакка келип даже уже бирөө айтты, младший лейтенант бизди допрос кылып аткан эме ошол биз жакка да келип курбайсыңарбы депчи. Бизде мындай жок да, бизде алыш үчүн үйлөрдү билесиңер да депчи. Чындап Москвада кымбатчылык, эми ал жак мегаполис. Анан ошону допрос кылып, мен кечки 12:30 кирип, 8:30 мени чыгарды, эрте чыгарган ошол билет. Анан чыгып эле 11-ден 12-де аэропортко келип калдым. Бирок балдар калып калды, алардын өзүнүн личный баягы уруксат кагаздарын бүт баардыгын сурап атып, акыры эртеси 12:30 бияктагы саат 3-4 менен бирөөнү жазсам, акыры мен чыктым деди да, уламды сурап, допрос кылып чыгарып. Анан дагы текшерип эметип атышат, бирок офисте иштеп атышат балдарыбыз, азыркы учурда кеңсебиз иштеп атат, иш алып барып атышат. Ошол жазылган клиенттерибизге баардыгына онлайн түрдө, онлайн форматта биз да кечирим сурап жазганбыз. Ошол кезде WhatsApp'тан туура түшүндүрүлгөн, туура түшүнүңүздөр, бул ушундай абал болгон, өздөрү деле көрүшкөн. Ошол кезде клиенттер видеого тартылган, даже тарап кеткен. Азыр клиенттер чалып атат, аман эсен чыгып алдыңарбы, эмне болдуңар депчи. Компания ачып атканда кут мыкты жардам берген бизге дагы. Ошол күндөрдө эсимде Байбек өзү жардам берген бизге. Бизде ошол компания ачабыз деген ой жок эле, ошо договорубуз бүтүп, контрактыбыз бүтүп, анан не кылабыз деп жүрүп, анан өзүбүз буга чейин агентствода иштегенбиз да. Агентствода иштеп жүрүп, анан агентство ачабы деген ой келди да. Агентство ачабы деп ой келди, анан машинада кетип баратып эле эме кылабыз дедим. Компания ачабыз дедим да. Компания ачабыз деп үйгө келип келинчеме сүйлөшүп, эртеси күнү барып Байбек менен сүйлөшкөм. Көз кабинет, жогорку кабинетте отуруп сүйлөшкөнбүз, экинчи этаждачы. Көз компания ачабыз деп сүйлөшкөнбүз. Машинада келечекте квартирам бар эле. Ошо квартираны машинаны берип, квартираны сатып, анан компания ачып калганбыз да. Ошол кезде Байбек жардам берген бизге. Ушундай болуп атат деп Байбек келип түшүндүргөнбүз. Азыр Борбор недвижимость компаниясы уже 3 жыл болду иштеп атканыбызга, 2022-жылдан баштап. Азыркы күндө алдыңкы компаниялардын бирине киребиз. Кыргызстанда азыркы күндө 40 менеджер балап иштейт. Офисибиз ушул жерде. 40 менеджер иштейт, 2 юрист иштейт, 1 бухгалтер иштейт. Азыркы күндө ошо элдерге пәтер алууда, пәтер сатууда жардам берип атабыз. Азыр офисте чынында балдардын баардыгы чарчап эле иштеп атышат да. Эми ал жөн эле чарчагандыктан айткандай эмес, баягы баары бир келген кардардын ошо муктаждыгын көрүп, ошол балдарыбыз баарын үйлүү кылсакпы деп атат да. Биринчи очередь баягы очередте туруп, баары менен кээ бирөө урушуп, талашып, кээ бирөө болсо сүйүнүп келип алып кеткендердин баардыгын ошо очередте туруп чынында даже согушуп кеткендер болду. Кээ бирөө айтат, балдар үйлөрүнө барып карасак буттарыбыз көк ала болуп жүрөт дейт, свитерлери айрылып, ошондой болуп жүрүшөт. Анан бирок эми биздин жакшы себепкерибиз да баягы менеджерлерибиз ар бир клиентти капа кылбай, анткени бизден Жомарт байкеден сөз айтылганда, катуу сөз айтылган. Бир дагы биздин кардарыбызды капа кылбаш керек депчи. Ошого байланыштуу баардык менеджерлерибиз азыр эч кимди капа кылып албайлы деп эми анча-мынча кетип атышы мүмкүн, биз жактанчы жооп бербей, мүмкүн кичине катуураак айтып алышы мүмкүн. Бирок баарыңыздарды капа кылбай, баарына үйлүү кылганга аракет кылып атышат. Чынында өзлөрүнө дагы бир да квартира броньго коюла элек. Эгерде ушу муктаж адамдардын баардыгы, үй аламдап аткандардын баардыгына коюп бүткөндөн кийин анан квартира ашса, өзлөрүбүзгө коебуз деген бар да. Мисалы бүгүн эле Акылай айтты, мен өзүмө брондоп койгон бир квартирам, анан карасам тайжемдин үйү жок экен, анан кой деп өзүмдүн үйүмдү берип кое бердим, үйү ала берсинчи андан көрөк деп ойлонуп калды да, наоборот. Ошон үчүн андан көрөк биринчи очередь ушу үй аламдап аткандардын баардыгын үйлүү кылып коелу деп атабыз. Бул жерде Сагыналиева Венера деген эжекен. Алло, саламатсызбы? Венера эже, сизсизби? Biz Kut Kuruluş Kampanyasından çalып атабыз, siz bir kvartira отуп алдыңыз.
Erten geliniz Ece, sizin pодаркаңызды беребиz. Биринчи Инстаграмдан көрүп калгам. Муктаждар үй бүлөсү деп. Менин эң улуу кызым ошо инвалидность. Анан өзүм квартирада тургандыктан катышып көрөйүнчү деп катышып калгам. Таксиде кетип бараткам. Чалып калды. Чалып эле сүйүнчү квартира утуп алдыңыз десе эле эмне кыларымды билбей жанындагы такси байкеде чочуп ыйлап атсамчы жакшы элесиңби эмне болду депчи. Ошентип үйлүү болдук Кудайдын буйругу менен. Кут курулуш компаниясына ыраазымын. Ойлобогон жерден үйлүү болуп отурам. Буюрса ушул күнү келип күчүм колума алып отурам. Балдарымды көрсөтөм, сүйнөт болуш керек. Ошо ыраазымын. Мен башка жактан башка компанияларды уккан эмесмин да, ошентип үй ойнотуп, үй бекер үй берет депчи. Үйүмдү алдым. Көп өтпөй эле Жомарт байке дагы 10 квартира ойнотобуз деди. Дагы 10 квартира ойнотобуз. Аны ай сайын бөлүп салбайлыбы, 1 жылга созуп салбайлыбы, активди кармап турабыз десек. Жок, короче, 10 квартираны 1 күндө ойнотобуз деди да. 1 күндө ойнотобуз деди 10 квартираны. Биз вообще шок болуп калдык өзүбүз, биякта туруп биз шокпуз. Анан 10 квартираны подписчиктердин арасында ойнотобуз деди. 10 квартираны атайын муктаждардын арасында ойнотобуз деди да. Болду анда. Старт кетти. Хэштегтер кетти. Бул мындай абсолютно 100% бекер да. Кадимкидей эле бекер мындай келет дагы квартирада жашап атышкандар көп мындай бүт бар жашап атышат уже заселились да. Анан тура калып турган ошо как раз пандемия 2020-жылы пандемия учуру эле батпырбыз масочный режим болчу да, маска кийип жүргөн кезибиз. Анан мен ойлоп коем ошол блогерлер, бул сөзүнө турган блогерлер, популярный болбосо дагы, аябай атактуу болбосо дагы, бирок кадыр баркы бар блогерлерди тандашкан экен да. Мындай Кыргызстанга күйгөн патриот блогерлер азыр буга чейинки бүт иштешкен биздин амбассадорлорду карасаңар, бүт бары ушундай патриот жигиттер да. Буга чейин айтылган сөздөрүндө мисалы үчүн башка мошеннический бизнесler менен аралашпагандар да, бүт барычы мындай акыркыларын билбейт, унутуп калдым кандай экенин, көп байкабай калдым, бирок биз иштешкен 99%, почти 100% бүт бары мындай реальный мындай патриот блогерлер да, популярный болбосо дагы, то есть Жомарт байке ошолорду колдойт эле да. Мындай реальный теманы көтөрүп, мындай өзүнүн сөзүнө турган адамдар менен иштешчү эле да. Анан ошо квартира розыгрыш болуп баштады. Ошол блогерлер келишти, алар да тарыхка илешип калды да. Анан бул жактан пандемия как раз масочный режим эле бизге уруксат берилбей, чогулганга уруксат берилбей, мына массовый скопление болбогула деп атканда, болбой эле биз кардалабыз келебиз деп офис толуп, анан офиске батпай бул жака. Анан туруп эле резко биякта Кут деген дагы бир кафе бар жанында. Ошол жактын баарын алып чыгып туруп, столдордун баарын тизип туруп, ошол жака экстренно. То есть бизде мындай атайын даярданып алып, анан бүт нерсенин баарын коюп алып, ал убакта мындай кылч эмес элек да. Бүт баары спонтанно болчу да. Мындай бүт баары эмоция менен болчу да. Биз алдын ала сценарий даярдап алып, анан бул мындай сүйлөйт, бул тигиндей сүйлөйт, бул келет, бул утат, анда бир нерсе андай вообще андай жок да. Биз только по факту келди, рандом менен койдук, утту, ошого бердик да. 10 квартира башталды. 10 квартираны розыгрыштаганда бүт баарыбыз маскачанбыз. Жомарт байке өзү жүрөт. Ал Жомарт байке аябай шамда кайда, мисалы үчүн биз мынтип сүйлөп антип кетчекти, келе калды, микрофонду алып, өзү организовать этип, бүт баарын уюштура калып, басыла тияка деп комиссия кыла калып, мындай аябай уюштурган жагы күчтүү да. Тигил жакта дагы алып баруучуларыбыз бар да. Алып баруучулар алып баратса, аларды көрө калып мындай эмеде мындай давай деп туруп микрофонду алып өзү ведущий болуп, бүт баарын тамада болуп, бүт баарын бүтүрүп комментарий ала калып, эмне болду, кандай болду, ощущение кандай болду деп. Ошентип 10 квартираны бир күндө өткөрүп салганда, мындай өтө мындай бир башка сезимдер болду да. Себеби ага чейин бир да квартира уюмтулган эмес да Кыргызстан боюнчачы. Башка мамлекеттер билбейт экен, бирок Кыргызстан боюнча бир да квартира, даже кымбат баалуу машина мындай уюмтула элек учур болчу да ошол вакытчы. Андан кийин
башка нерселер кетти. Ага чейин дагы бир розыгрыш квартира деп дагы биз менен чогуу партнерстводо бир квартира ойнотулуп кетти элдердин арасында бекерлер. То есть ошентип таратылган квартиралар аябай көп болгон да. Учурда негизи аябай көп клиенттерибиз эметип атышат да. Ак тилек, чалсак албай атасың, жазсам жооп бербей атасың депчи. Колдон келишинче статустардан жооп бергенге аракет кылып атабыз, Instagram, WhatsApp'тардан. Негизи жанагы көптөн бери иштешкен клиенттерибиз, мисалы 2021-жылдан баштап иштешкен клиенттерибиз бардыгы билет. Мен актангандай болбойм, өзүм мактагандай болбойм, клиенттер өздөрү билишет. Эч качан клиенттерди жоопсуз калтырып, же болбосо аларга жанагындай туура эмес мамиле кылып, андай кылбаганга аракет кылабыз. Колдон келишинче жардамдарды берип, колдон келишинче бүт бардык суроолорго жооп берип иштеп келебиз. Азыр мисалы, пример катары көргөзөйүн да. Азыр бул жакта менде көрүнүп атат да. 7000 SMS бар да. Телефонумда учурда 7000 SMS. Мындайча айтканда бул 7000 SMS-ке жооп бериш үчүн мага жок дегенде бир ай убакыт керек да. Потому что мен азыр физически окуп деле, телефон менен чалып, жазышып деле жетишпей атам. Ошон үчүн барыңыздар туура түшүнүңүздөр. Бирок барыңыздарга жазып, чалып, жооп берип жетишебиз. Анын үчүн бир аз убакыт керек болот. Негизи азыр эми кут компаниясы өтө элдин көз карашында болуп атат да. Көптөгөн сөздөр болуп атат. Жакшы кандай сөздөр, сонун сөздөр айтылып атса, ошого жараша дагы көптөгөн эми начар сөздөр да айтылып кетип атат. Эми ал жагын деле көрүп атабыз да. Бирок мисалга айтып келсек, мен өзүм 2020-жылы келгем да компаниягачы. Ошол кут өргө турак жайы, ал уже Тимура Фрунзе Гагаринада ошол объекти жаңы сатылып аткан болчу. Ал кезде бир комнат квартиралар ай сайын 30 000 сомдон сатып алсаңыз болот деп мен өзүм лично бир клиентти обработка кылыш үчүн бир ай аркасынан жүрүп саткам да. Анан кийин 2 комнаттар 5 жылга берет дегенде чынында дүң болуп аябай бир поток клиенттер көп болду деп ойлосок, ал оказывается анча деле чоң эмес экен да, мен ойлогондой эмес экен да. Ал кездерде ошо бир эжекелер бар эле, алышкан, алып анан кийин акчаны чыгарып кетип атканда сурагам да, эмне үчүн чыгарып кетип атасыңар десем, ал кезде ошо кооператив бар эмес беле, Ихсан деген. Ошол кооператив Ихсанында кетип ачкан болчу. Анан өзүм отуруп, анан эжелерге түшүндүрүп бергем да, санапчы, мынакей эже карасаңыз, бул деген ушундай пирамида болуп атат. Биз деген курулуш компаниясыбыз, экөөбүздүн айырмабыз бар. Зато сиз 2 жылдан кийин үйлүү болосуз деп ошентип түшүндүрүп берсем, болбой алып кеткен эле. Бирок ошол эжелер мына канча кийин өкүнүп мага келишти да, бир жолу эмес, бир 2-3 жолу келишти. Ошол эжелер кийин келип, олокондон үйдөн алып кетишти. Анан убагында деле бир начар сөздөр сүйлөп, компания банкрот болот деп, андан кийин эле ошо кут өргөдөн кийин эле Акниет турак жай чыкты. Ошол жерде Акниет турак жай чыгып аткан кезде биздин эле жакын партнерлор, мен биздин коллегалар, можно сказать, ошолор дагы эме кылышкан да, бул компания банкрот болуп калат, ал жактан албагыла деген сөздөр көп эле болгон. Анан алар ошентип айткан кездерде биз өзүбүз ишенип турсак, элдерди ишендирип алдырганбыз, албагандар албай эле кетип калган. 1300 квартираны булар куруп бүтө албайт деген лично мага келип сөздөр айтылган да. Анан мына эми өзүңүздөр көргөндөй ушул жайда Акниет турак жайын берип койдук го. Көрүп келип батасын берип, ошол кезде мага лично келип бир 20-30 адам келип айтты: "Махмат, мээрим сага. Ошол кезде сен бизди көндүрүп койбогондо биз деле үй жок калмак экенбиз" депчи. Албай жүргөндөр бар, чынында ошол кездечи азыркка чейин үй албай жүргөндөр бар. Дайым эле азыркка чейин айтып түшүндүрүп келем да, үйлүү болуп калгыла, кыйналбайсыздар. Ай сайын бөлүп төлөп үйлүү болсоңуздар болот деп да түшүндүрүп жүрөм да азыркка чейин. Анан эми мындайча айтканда хейтерлер да алар дагы деле бар. Ишенбегендердин өзүлөрү үй албай калса калып кете беришет. Биз болсо шартты түзүп бараткан кезде ишенген адам үйлүү болуп кете берет. Ошол убакта эле бизди мындай хит эткендер көп болчу да. Булар мынтип кетет, тигинтип кетет, алдап кетет, салбай коюшат, анан качып кетишет деп. Ошол алдап жүргөндөр, ошентип жамандап жүргөндөр азыр дагы эле жамандап жүрөт да. Азыркы күнгө чейин жамандап жүрөт да. Анан ошол убакта ишеним берип, мындай ойлоп көрсөм, мен деле азыр барып туруп бир жаңы ачылган компанияга барып, эптеп чогултуп жүргөн акчамды берип койгондон мындай тартынам да. Себеби ишенбейм аларга. Чын алдап кетеби деп мен деле корком. Бирок ошол убакта ишеним берген кардарларыбыз азыр мындай комментарий жазып коюшат го дейм. 5тен 6тан алды, арты алды бир 10дон же болбосо бир туугандардын баарын үйлүү кылды го дейм аларчы. Себеби бизде ошо Безнос деген проект башталганда
Биз ошол убакта баардык объектилерибизди почти бизнес кылып таратчубуз да элдергечи. Бат эле сатылып кетчү. Ошол үйлөрдүн баардыгы азыр бүтүп, баардыгы жашап, азыр болсо эң акыркы Олокон деген объектибиз башталды. Ал дагы буюрса көрүп атасыздар, рекламалардан туруп калды. Азыр болсо ошо 6 ай буюрса ал дагы эми бүтүп, күч тапшырар күн келет деп ишенебиз да. Чындап эми алар ал жактан айттым го жанагы алардын ишкерлери суктанды, ушундай шарттар түзүлөбү деп жанан айттым да ушунча 235 гектар жер, аябай масштабный проект деп видеосун көрсөтүп демесем таң калдым, ушунча жерди кантип куруп атасыңар депчи. Анан бизде ошо айттым, мамлекет дагы колдоо көрсөтөт. Өткөндө өлкө башчыбыз келгенде деле мисалы азыркы учурда 200 миңге жакын адам үйгө муктаж депчи. Демек бул ошол мамлекет менен жеке ишкерлердин ортосунда болгон эме менен келишим менен ошол муктаждыкты жоюу, элге ыңгайлуу шарт кылып берип, азыр биздин элге көпчүлүк орто деңгээлде элдерге ушундай шартта берилиш аябай жакшы экен да. Биз мындай масштабтуу проектни негизи өзүбүз 3 айдан 6 айга чейин сатып бүтөбүз деп ойлогонбуз да. 2 күндө сатылып кетет деген бул азыркыга чейин ишенбей атам да. Мындай рекордту дүйнө жүзүндө СНГ эмес, дүйнө жүзүндө койгон эмес болуш керек деп ойлоп атам да. Мүмкүн болгондур, бирок лично мынакей мен тарых бул реальный тарых да. Реальный тарых бул тарыхта мен өз көзүм менен даже элдерге оформить этип мындай себепчи болгонго себепчи болуп жүрдүм да өзүм дагычы. Негизи биздин максат ушул. Биздин максат ушул карапайым элге үй алуусуна жардам берүү. Карапайым элдин үйлүү болуусуна жардам берүү. Эми биз менеджерлер дегенде кандай, биз мындайча айтканда компания менен ошол элдин ортосундагы көпүрө деп айтсак болот да. Элдин талаптарын, мисалы канча сомдон төлөй алат, кандай кылып төлөй алат, кандай кылсак элге жакшы болот, кандай кылсак элге жеңил болот. Биз ошонун бүт бардыгын жетекчиликке бүт баарын жеткизип, анан бул жактан ошол сиздердин карапайым элдин чөнтөгүнө жараша, карапайым элдин шартына жараша баатирлерди чыгарганга ар дайым аракет кылып келебиз компания. Миңден өйдө, точно миңден аз эмес да, миңден өйдө клиентке 1200, 1500 тегерек болушу мүмкүн. Ошончо адамга үйлүү болуусуна мен өзүм лично себепчи болдум да. Жогоруда деле көп айтат го, эң биринчи ишеним болуш керек депчи. Сен рекламаң канчалык мыкты болбосо, адам мыкты болсо дагы, адам сага адам катары ишенбей турган болсо, сенин продажаң болбойт депчи. Ошондой эле негизи эле куттун школасы, куттун нерселери бизге азыркы күндө деле пайдасын берип келет. Азыркы күнгө чейин деле өз билбеген нерселер болуп калса биз чалып сурайбыз да. Ушундай болуп атат, кандай кылсак болот деп кеңешип, эмелерди айтып турабыз да. Анан азыркы күндө кутта дагы балдар иштеп атат да, мыкты менеджерлер иштеп атат, жаңы келген менеджерлер бар. Ошол жактан үйрөнүп болгон нерсенин баардыгын мындай не дейбиз, сыгып алыш керек да. Билимдин баардыгынчы үйрөнүп, өзүнө сыгып алып, иштеп, ошол эле билим жагынан, ошол эле билим жагынан, ошол эле финансовый жагынан чоң бул адамдын бир мыкты жашоосуна трамплин болот да. Жашоосун өзүн өзгөрткөн. Анын баардыгы ар бир менеджердин, ар бир сотрудниктин өз колунда да. Баардык максимальный условия бар. Просто орусча айтканда надо делать дегендей да. Ал жерде де ошолчо балага, ал жерде Москва эле жазган жок да. Бияктан Екатеринбург, Москва, Россиянын башка шаарлары, Якутиядан, Сахалинден, ошол жактардан бери күтүп аткандар бар. Ошонун баардыгы башталды, ал десек эле алып койгон жок да. Алар деген ошончолукка даяр болушуна канчалаган куттун убактысы, мээнети, эмеси кеткен да. Ошон үчүн ишенимге кирген. Сахалинде, Якутияда жүргөн бир клиент кутты алыстан эле көрүп койгон, угуп койгон же болбосо бир тууганынан уккан. Ал эмне ошончолук абалга даярдалган да 5 жылдан бери. Ал мисалы 20-жылы ушул клиенттерди давай ушунча топтолгула десек, эч ким топтолмок эмес да. Себеби көргөн эмес, биз кутту тааныган эмес. Иш жүзүндө Кудайга шүгүр, иш жүзүндө көрсөтүп берилип атат. Ошончолук бул элге аябай карапайым элге, бизге аябай сонун жакшы шарт
мындай шарттар башка кошуна мамлекеттерде, башка жерлерде почти жок экен. Эми ошондуктан эми башка компания болбосо дагы мен өзүмдүн опытым боюнча айтып өтөйүн да. Мисалы үчүн 5 жыл аралыкта ишенген адамдардын көбү үйлүү болду. Ошол эле Кутөргө баштапкы төлөмү жок берилген, Келечек турак жайы, Ак ниет берилген, Белек, Келечек 2, Кут парк, Үмүт. Ушул үйлөрдүн баары тапшырылды. Ушу Белек менен Келечек 2-ни быйыл тапшырабыз. Мен өзүм көргөндөн эле 7 объектин тапшырыптырбыз. Бунун баардыгы баштапкы төлөмсүз алынган. Азыр мына алгандардын көбү бизге рахматын айтат. Чынында 3 жылда бир үйдү төлөй тургандай акча эч качан чогулта алмак эмес, эгерде ушундай шарт болбосо. Ар бир нерсе бул ишенимден башталат экен да. Ишеним экен. Компанияга мисалы үчүн кайсы жака барбагыла, кандай мындай мамиле түзбөгүлө, адамдар менен мамиле түзөсүңөрбү, мындай 100% ишеним болуш керек да. Ишеним. Мындай азыр ойлоп көрсөм, Жомортбеке мен эми жаш эле балам да, мага ишеним көргөзгөн экен да. Ишеним көргөзүп туруп, отдел продажда компаниянын эң эле мындай жүзүн мага тапшырып берип койгон экен да. Мынакей сен кара депчи, главный алдаба деген да. Эң биринчи сөзү ушул болгон да. Эң негизгиси алдаба, бирок каалагандай кылып туруп силе сат деген да. Бирок ошол бизге ишеним көрсөтүп, ошол үйдү алып, бир ай сайын акчасын төлөп күткөн кардарларга терең таазим этебиз да. Рахмат айтабыз ишеним бергениңерге. Анан ошол ишенимиңерди мындан кийин да актаганга, мындан кийин дагы мындай 2 эсе көтөргөнгө, кут деп айтканда ушул жакта мен үй алгам деп мындай башыңа жерге салбай, башыңа көтөрүп айтканга биз бүткүл аракетибизди жумшайбыз да. Ошого эң биринчи ишеним, андан кийин мамиле. Бардыгыңыздарга салам алейкум.